Assalomu alaykum agayın. Mana hazır jolda kelati uşu yakala özüm basıp kelati artından ötüp baratkan ekenmi bayqabay. Mana Ak Uydun artkı tarabынан баягы темир коргондор алынган. Мында жөнөкөйлө өтүп баратынан мен эсиме эмнелер түштү. Кайран Ак Үй кесинде Усубалиев жакшы тилек менен ананда чуулдап орустар өзү баштаган, ошондо мрамор менен салып атат деп орустар баштаган эми аларда да көрө албастар болгон да. Анан ушул Усубалиев ак тилек менен салып кезинде. Анан баары суктандык эле. Ошо социализм жоюлуп кетип аткан жылдары тиги кайран киши эмне болсо да Калыгулдун тукуму да Калыгул Олиянын. Анан колдон ушул эстир тайып баратканда ошол салдырган. Жакшы тилек менен салдырган Ак Үй эле эмнелерди көрбөдү Ак Үй. Кайран Ак Үй эмнелерди көрбөдү. Канча жолу өрттөндү, мунун үчүн оюнчук кылышты. Ошол биринчи эле Акаевди айдап чыкканда көргөн балдар мага айткан, ошол ай кабинеттерде дейт. Кабинеттерде бүт байке деп ошол аңтарган балдар айтып чыкканда, ушул сурмаларда бүт презерватив дейт. Арактын, коньяктын шишелери дейт. Бүтүндөрү дейт, акча дейт. Ушундай бардак айланган Акаевдин убагында. Карачы. Андан кийин автомат менен коргойм, мен түбөлүк коргойм деген Бакиев эмне болду буяктан өрткө чулганды кайран Ак Үй эмнелерди көрбөдү. Анан ошол Бакиев жаңы бийликке келип атканда мына бурчтан анда темир тосмо бар. Барктабасов деген мырза бар эмес беле, Урмат. Ошол да келип, ошону колдоочулар да бир кирип кеткен тапырак уш жерге. Жөн оюнчук кылып алганда. Кирип анан могу бурчта өтүп баратсак, ушундай көрөлү деп келип журналисттер өтүп баратсак, мына так ушул бурчта Үсөн аке Сыдыков бир топ чоролор менен турган экен. А киши ошондо мына президенттик аппараттын жетекчиси болчу Бакиевдин бийлигинин. Анан мен могу бурчтан айткам, Үсөн аке, сиз да качып чыктыңызбы эми буяктан депчи. Анан кайран киши минтип мени карап, эми колун жайган, алаканын жайганда, ушул Ак Үй мына арты боп-бош, азыркы бийлик баарын темирин алып салган маңдайты. А мына темирлер калып тур, эми эстеликке деп калтырса керек, кийинче кандай болот алабы. Мына жөнөкөй эле өтүп баратабыз. Ушул Ак Үй Кыргыздын эгемен тарыхындагы эми айтканда Кара жол той деген атка конуп калган Ак Үйдө эл осунда. Ушундай бирок жакшы тилек менен салынган башында. Анан эми жаңы Ак Үйдү да көрсөтөбүз, Кудай кааласа. Эми жанагы Ак Үйдөн бери келаткандагы мына маданият министринин алдындагы эстеликтер бар го. Биздин кайрандардын эстеликтери мына Султан Ибраим Султандын эстелиги. Мен ушул эстеликтин алдынан кыя өтө албадым, туугандар. Бул кишини дайыма эстейбиз. Кыргыз уулу 20-кылымдын Кыргыздын кыран уулдарынын бири. Мына бир аксакал айткан мени кесинде ушул 20-кылымда социализмдин коомунда 3 чыган чыныгы эл уулу болду. Бирок үчөөтөң жакшы элин эмгек сиңире албай калды деп айткан сөз эсимде. Биринчиси албетте Исхак Разаков. Биринчиси кечирип койгула, биринчиси Жусуп Абдрахмановду айткан. Мына а кишинин тагдырын билесиздер. Экинчиси Исхак Разаковду айткан. Анан үчүнчүсү ушул Султан Ибраимовду айтты эле. Бул киши дагы өмүрү трагедия менен бүттү. Бул киши болгондо кыргыз элинин тагдыры менимче башкача болмок. Эми бул кишинин бир гумандуу жазаган ишин мага жөнөкөй эле бир гумандуу иши эсимден кетпейт. Ушул аксакалдардан айтып берди беле, шофер айтып берди беле. Айтор бул Ош аймагында бир эле область болгон. Анан эмедеги мына 30 адырда кечкурун кетип атса Ошту көздөй. Ал кезде эми райком биринчи секретарлар, обком секретарлары өзү эле жалгыз эле жүрө берген коштосу жок эле. Анан ошондо кетип атса, жана 30 адырдын күн кылкылдап батып бараткан экен. Ошту карап кетип атканда, ошол 30 адырдын адырлары жана өйдө ылдый түшкөн жолдордон бир аксакал карыя дейт, сакалы белине жеткен эшек чийнеге отун мына ондай чырпыктарды басып алып, ушу эшеги тарта албай, анан өзү эшегинин баягы суулугунан, чылбырынан алдыны көздөй тартып ушу бөжөңдөп кыйналып бараткан экен. Анан
бул киши шоферге айтыптыр токто деп ошол өйдөлүштөн анан токтотуп туруп сен ары чыга бер деп анан өзү жанагы чийнени түртүшүп анан кырына чыккан экен. Анан чыкканда анан аксакалга айтыптыр жарыктык бала бакырак эле тарттырсаңыз болмок экен, бала бакырадан жардам балдар деле алып келет эле го десе, тиги аксакал терини арчып туруп уулум эми ал Султан Ибраимов менен иши жок да карыя кишинин. Анан уулум деген экен, бала болсо айтамбы деп. Көрсө баласы жок чала экен. Ошондон эртеси бул киши ушу шоферуна айтыптыр да ай катуу жыгылдым дегендей кылган экен сөзгө байкабай айтып алып. Анан эми кыра киши да эртеңинен бүт чоңдорду, областтын чоңдорун чакырып туруп анан ошо тапшырма берген экен. Баласы жок, караар көрөр жок, бүт кары картаңдарга отун суусу менен камсыз кыласыңар деп буйрук берген экен. Ал агесте буйрук кыйшайсыз аткарылган. Мына ошо кишинин бир эле боорукер кайрымдуу иши жөнүндө мына азыр эсиме келип атат да. Жаткан жери жайлуу болсун. Биз бул кишини эч качан унутпайбыз да. Эми туугандар мына айланып басып жүрүп, Агропромдун алдындагы улуу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине келип калыптырмын. Мынабу эки эстелик Айтматовдун биздин урук дүйнөбүз, эки урук дөөлөтүбүз, таянычыбыз Манастын эстелиги тияктагы. Эми Манастын эстелиги алдып убактылуу Атамбаевдин убагында бир кожо көрсүн деп шашылыш ойлонулбай салган эстелик ал оңдолот дейличи. Ал акыры бир күн оңдолот. Мынабу Айбек мырза мэр Жушали бум кылып шаарды салып атат. Мынабу баягы фонтандын ордунда оңдотуп атат экен. Азыр көрдүм бүт түп тамыры менен 100% оңдоп атыптыр. Кут болсун дейле эми. Жакшы курулуштар болуп атат. Кайрадан талкалап туруп оңдоп атат да. Мен ошонусуна кубандым. Анан эми биздин улуу устат жөнүндө айталычы, мына жазуучу. Эми бул Айтматовду туугандар бийликке да кулак кагыш, мына Ак үйдү көчүрүп атат. Айтматовдай ааламы болсо, дүнүйөсү болсо, же болбосо достоинствосу, мындай айтканда наркы ошондой дөөлөтү болсо, башка эл башкача кылмак. Айтматовду менимче ушул жанагы музей деп эле коюп койбой, жетиги Атабейт ошо менен эле коюп койбой, могу жаңы салынып аткан Ак үйдүн жанына пантеон. Айтматов ушул жака алып барыш керек менимче. Анан бул эми бир кездеги эстелиги. Анан менин оюмча ошол Айтматовду бир Ак үйдүн жанына ар жагы Манас Ордо, Манас айылы деп атпайбызбы? Манас айылын салып атат го. Анан ошого пантеон кылыш керек. Чоң Айтматов карына өзүнчө бир ошол Манас театрынын жанына ороп арасына ошол бир Айтматовго жаңы бир имарат салыш керек да. Аны ойлонуштуруш керек. Айтматов бул боюнча калбаш керек.